Саламатсыңарбы балдар? Саламатсыңарбы. Арабызга мени сүйүктүү алтындай болгон окуучуларым. Анда эмесе балдар, бүгүн мен сабакты баштаардан мурда силердин маанайыңар кандай? Саламатсыңар, маанайыңар бүгүнкү күндө эшиктеги аба ырайындай экен. Анда эмесе балдар, бүгүн маанайыңар жакшы болсо, баарыбыз тарбиялык саатка көңүлүбүздү бурабыз. Анда эмесе бүгүн быйыл бизде эл мугалими Бектур агайыбыздын 80 жашы белгиленип быйыл жыйынтыкта отурабыз. Анда эмесе балдар, бүгүн тарбиялык өтүп турган сабактын темасы жазган эмгеги менен келечекте тоо тургузган педагогикада эркек жасаган мугалим Бектур агайыбыз 80 жашка толуп отурат. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма баарыбызга ушул агай тууралуу ар кимибиз ырларды жазып келип отурат. Анда эмесе биз ырларыбызды айтаардан мурун Хадижаны тескага чакырып алмакчымын. Уткандагы арманда, укпаганда арманда, укпагандай ишилсе, турбагыла чет-четте. Бардыгыңар келгиле, акча алууду үчүн атындагы орто мектепке кубанычка жүз жайган бүгүн бизде чоң майрам. Бүгүн чын эле чоң майрам экен, агайыбыз 80 жашка толуп, жыйынтыкта отурабыз. Агайыбыздын көптөгөн эмгектери бар экен. Мынакей баарыбыз кызга коюбузда, мынакей агайыбыз 80 жашка толуп отурат. Анда эмесе балдар, баарыбыз экранга көңүлүбүздү бурабыз. Анан агай, сиз мени эстебейсизби? Мен өмүрү колго келгенде жүрөм кеткенчи. Анан айтчы эмесмин, бирок мындай менен мээме бүтүрүп жаздым. Мен ошо 3 жыл бирок жанагы мээде кийин дагы пиширип Талас жергесинде аттын кашкасындай таанымал болгон Бектур агайыбыз 80 жашта. Мугалимдер, саяпкерлер муундарды таптаган, мугалимдер талапкерлер бийикке жол баштаган, мугалимдер анык шерлер кыйындан баш тартпаган, көтөргөнүм экен жүгө эч убакта, эч бир жерде чарчадым деп айтпаган. Мугалимдер аталар да, энелер да, демекчи мугалимдердин мугалими келечекте мугалимдик кесин ары жооптуу, ары ардактуу деп келишет. Ооба, бүгүнкүсү да, эртеңкиси да мугалимден болочок муундарды тарбиялоодо, билим берүүдө жоопкерчиликти талап кылат. Макаламды жазууга кыргыз педагогикасынын апогейиндеги орунда новатор, кыргыз педагогикасына төңкүрүш жасаган мугалим Бектур Исаков. Бектур агайдын педагогикалык тажрыйбасын эсептеген Советбек Байгазиев агайыбыз окуучу куштун эки канаты дейт. Биринчиси бир канаты мугалим, экинчи окуучунун иш-аракети, окуусу деп баа берет. Албетте мугалим күчтүү, изденгич, билимдүү болсо окуучуну кызыктырат. Мен ишенем, Бектур агайдын иш тажрыйбалары, китептерин окуп таасир алам. Бул методика мени, сени ээрчитет. Улуулардын айткан сөзү бар эмеспи? Жакшы мугалим окутат, үйрөтөт, мокту мугалим ээрчитет, шыктандырат, туура сага компас катары нурун чачып турат. Ал эми Бектур агайга кааларым узун өмүр, бактылуу карылык, чын дээсоолук. Мен Бектур агайга арнап жаздым. Агайым менин ардагым, өмүрүмдү сизге арнаймын. 80ге келип турасыз, өмүрдүн терис каймагын. Агайым менин асылым, жүрөккө жакын адамым. Сөз бербейтин куюлукка,
жаткан сизди мен терек сыйлаймын. Агайыма бууларымды арнаймын. Жашооңузга жакшы маанай каалаймын. Сизден алган билимимди унутпай, бар болуңуз ардайым. Азаматсың айнасыга агай жакшы чыгарып кеттиң, азаматсың айнасың. Андан бизе кийинки кана чыгыста чыгарып кетти өзүнчө. Ана өмүрүн аты кандай? Улуу устатка тазим. Бектур агай келип турган кутумдай, бакыт кушун колго кармай учурбай, жакын карал айылында туулган, жөп жөнөкөй бир кыштактын кутундай. Ар бир сөздүн маанисине баа берип, акыл менен таразалай жол берип, сый урматын чачыласы чачылсын, тазим кылам баш кийип, кол берип. Азаматсың. Бир сырдуу миң кырдуу агайыма, жумшак сүйлөп, оор салмактуу мүнөзү, ар тараптуу өнүккөн жан ал өзү, окуучусун өргө сүйрөп түйшөлүп, жай баракат келе жатат бир өзү, сөзгө сөздү кураштырып сүйлөгөм, бир эркин ырлар жазып үйрөнгөм, улууларга саякатын үзүлүү, дил баяндар чыкты сонун жүздөгөн, тозуп ал да көздөн өткөр бек сакта, изде ийгер аңтар теңтер түйшүктөн, билгениңди үзүрүн көр, окуучум дегениңиз кетпейт эч бир жүрөктөн. Агай жөнүндө ырларды жазып келгенде өтө кысалык айтып эле азаматчылар балдар агайга арнап жакшы ырлар жазып кеттиңер. Агайыбыз ден соолук болсун, дагы көптөгөн эмгектерди жарата берсин. Балдар көптөгөн сабакка агайга, Бектур агайга арнап ырларды жазып келген, мынакей азаматчылар балдар жазып келтирейин. Соңку ырларды жазыптырлар. Андан биз балдар бүгүн келечекте жазган эмеги менен келечекке отургузган педагогикада эрдик жасаган мугалим Бектур агайыбыздын эмгектерин билдик. Агай өзү еңбектенип келет ушул күнгө чейин. Андан биз балдар саламатта болгула.